Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, билим берүүнүн отличниги, Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү, белгилүү журналист Бермет Маткеримова Кыргыз туусунда 37 жыл эмгектенген. Гезиттин социалдык саясат бөлүмүнүн башчысы, Редколлега мүчөсү, профсоюз уюмунун жетекчиси да болгон. Бул гезитке келип иштеп калганын өзүнчө чакан тарыхы бар деп койсом болот. 1981 жылы Кыргыз улуттук университетинде окуп жүрүп, практикага жиберишти. Анан ушул жерге келгенден кийин анан окууну бүтө электе эле диплом ала электе эле анан ишке алып алышкан да. Анан ошол жерден иштеп отуруп мен аябай бир топ жыл иштедим десем болот. 37 жыл иштедим. Ал убакта эми гезит чыгаруунун түйшүгү өзүнчө эле Совет Кыргызстан деген гезит бул партиянын гезити болгондон кийин партиянын органы деп эсептелчү дагы, мындайча айтканда ар бир үйгө барчу. Бир учурларда ушу гезиттин тиражы 160 миңге чейин чыккан учурларда болду да. Ал кездеги гезитти чыгаруу түйшүгү менен азыркы гезитти чыгаруу түйшүгү таптакыр башка. Чоң машинкалар болот эле. Темирден арифтерди куйчу да. Арифтерди куюп, анан атайын столдор болот. Ошого алып барып, анан макетин жасап, линейкалар менен ортолорун бөлүп, анан гезитке чыгарат. Гезитке чыгаргандан кийин анан корректорлор окуйт, дежурный редактор окуйт, анан главный редактор окуйт. Ошентип 1000 түйшүк менен чыкчу да. Ал эми ошол кезге чейинки процесстин өзүнө көз салуу да абдан кызык да. Бизде Совет Кыргызстанда 4-төн 8 машинистка иштечи. Анан ошончо машинканын үнү болбасын деп атайын материал болот экен, капталып, кабинеттин ичин каптап коюп, анан ошо менен тыкылдатып басып отурушчу да. Эгер деле ошо бир барак басылган материалдан 5-6 ката басып алса, машинистка аны кайрадан басчу да. Мына ошол түйшүктүн өзүн элестетүүнүн өзү эле кандай да. Анан ал басылып чыккандан кийин аны бөлүм өзү окуйт, каталарын карайт. Андан кийин бөлүм башчы окуйт, анан редактор окуйт. Ошентип процесс менен барып анан басмаканага барып, анан басмаканадан жанакындай процесс менен чыкчу да. Анан материалдар эми жумасына 5 жыл чыкчу. Мына азыр Кыргыз туусу 2 жолу чыгып атат да, анда жумасына 5 жолу чыкчу. 5 жолу чыккандыктан тегирмен биякта эле калсын. Материалды жутуп турат жөн эле. Анан кабарларды республиканын туш тарабынан кабарчылар бар, ошолор жиберет. Анан өзүбүздүн кабарчылар да тынбай барат да. Ал кезде мындай оңой алуу жол жок да. Анан эми ошол кезде ойлоп көрсөк, кабарчылардын өздөрүн эле унутуп, үй бүлөсүн деле унутуп, жалаң эле жанагы иш менен, иш процесси менен болгон экен да. Күндүр түндүр иш болчу да. Гезит кээде таңкы саат 4-тө чыккан учур болгон. Жанагы кудум эле хирургдар операцияга кирип кетип, 4-5 саатта чыккандай болуп, гезит дагы ошондой чыккан учур болгон да. Колдору карамай болуп, журналисттердики деле, корректорлордуку деле, анткени басмакана боек да. Баягы кагазды чыгарып алат, жапжаң бышканандай болуп, боекко боелгон эмени алып келип окуйсуң, бүт колдоруңа жугат, майдагы жыттанып эле каласың. Анан кеч болуп калгандыктан аябай кеч чыккан учурлар болгон. Мисалы үчүн майрам күндөрү эсимде турат, 1-май күнү бир жолу таңкы саат 9-10 чыктык окшойт. Кечинде кирип кетип, эртең менен чыктык. Эртең менен чыксак, кызыл желектердин баарын көтөрүп алып, элдин баары майрамдап жүрөт. Биз болсо гезиттин жаңы санын чыгарып, анан кийин үйгө кетип баратабыз да. Каттар бөлүмү бар эле, каттар бөлүмүнө мындайча айтканда мешоктоп эле кат келчү да. Анан ар бир келген кат адамдын тагдыры деген нерсе турчу да. Адамдын тагдыры болгондон кийин бул катка биз жоопсуз калтырбашыбыз керек. Сиздин катыңыз чыгабы, же сиздин катыңыз текшерүүгө жиберилеби, же сиздин катыңыз гезитке жарыялоого болбойбу деген критерий менен карап көрүп туруп, анан ар бир катка жооп жазылчу. Биздин мундагы журналисттер бир чети мындай сыймыктансак да болот, сүйүнсөк да болот. Ошол убакта Совет Кыргызстан республикадагы бирден бир гезит болгондуктан бул жерде Чыңгыз Айтматов, Турдакын Нусубалиев, Гүлүпа Кондучалова, Ишембай Абдыразаков, Майрамкан Абылкасымова, Калый Малдабасанов, Насыр Дабилесов иши кылып
баягы эң залкар, эң баягы кыргыз элинин, Кыргызстандын интеллигенциясынын каймагы деп айтылып жүргөндөй адамдар менен бизге жолугушууга, алар менен баарлашууга, алар менен маектешүүгө бактысы туш келди да. Турдакын Усубалиевич бир жылдары ушул биз отурган имаратта иштеген экен да киши. Анан кийин биз ушу киши менен баарлашууга чакырып, анан журналисттер жанакы азыркы залчы ошого толуп отуруп анан келди да. Ана киши бир топко эле чыгып калган киши болчу, анан эми да кичине жөлөп таяп чыгарып коелук десе жок деди да. Жок, мен өзүм эле чыгып барам деп өзү эле чыгып келди ушуга. Анан чыгып келгенден кийин бул адамдын өмүрү да кызык экен да. Ал ушу имараттын өзүнө да сагыныч бар экен. Себеби бир жылдар отуруп иштеп, өмүрүнүн бир кайсы бир жылдары ушул жерде өткөндүктөн мен ушул жерде иштедим эле бир кезде деп мындай жетине албай айтып, силерге рахмат ушу чакырып атканыңарга деп мындай киши аябай кубануу менен мындай чечилип, жан дили менен бизге мындай айтып берди да. Кийин Чыңгыз Айтматов келип бизде жолугушуп өттү. Киши дагы ушу сагыныч менен баягы силердин кесте туңгуч кесип, коомго силердин тийгизген таасириңер зор деп ушундай бир жакшынакай сөздөрүн айтып, киши абдан жакшы интервью берген эле да. Анан биздин залкар жана композитор, дирижер Калым Алдабасанов, Насыр Давлесовдун өздөрү менен сүйлөшүп, үйлөрүндө болуп, маектешип калдым. Бул кишилер да бир өзүнчө касиети бар кишилер да. Мындайынан алсаң, булардын баары эми тубаса талант деп айткан ушу кишилерге туура келет го деп ойлойм да. Анан гимн жөнүндө сураганбыз да. Ушу Кыргызстандын гимни кантип жасалып калды эле, сиздер ушу кантип биргелешип иштедиңиздер, экөөңүздөр тең залкар болсоңуздар деп ушундай сурообуз атканда, Насыр Давлесов айтты, биз экөөбүз акылдаштык дейт. Мына могу жерин сенден алалы, могу жериң жакшы чыгыптыр. Бул жерин сенден алалы, мунусу жакшы экен деп акылдашып алганбыз. Силер байкайсыңарбы деп ошондо сурады да. Ошол гимнде дейт биздин Манастын мотиви бар деди да. Анан дайыма ошону уккан сайын өзүбүздүн Кыргызстандын немеси гимни жаңырып атканда, ушу Насыр Давлесовдун сөзү дайыма эле эсиме келе берет да. Манастын мотивин эстейсиң да. Салижан агай менен дагы сүйлөшүп, кишиге барганда, ал киши дароо эле кел отура кал, мен интервью берем деген киши эмес болчу да. Дегенде сурооңу жөнөт дейт да. Сурооңу жөнөт. Эгерде сенин сурооң жага турган болсо гана мен интервью берем деп ачык эле айтты да. Мен 16 суроо түзүп алып анан кийин кишиге алып бардым. Ал кезде эми электронный почта деген деле жок, мындай кол менен эле жазып алып эле анан алып барсам, не деп койду карап. Интервью алып кетип, анан айтты, эгерде деди, интервью алгандан кийин өз алдыңча чыгар бийсең, анда таарынба деди. Жазып алгандан кийин баягы биринчи класстын окуучусундай болуп, эми канча жыл иштеп калсаң да бул кишиге жакпай калсам, эгерде менин жазгандарым баарынан жайнаган катат тапса кантем деп, анан мен да түйшүктөнүп ойлонуп келдим. Анан 6,5 беттей болду го дейм тиги кишиден алган интервьюсу. Анан алып барып өзүнө көрсөткөндөн кийин анан киши 3 бетке чейин эчтеке тапкан жок да. Мындай кетти, анан анан кийин ой, сен кыйынсың го деп коет. Ал Токтомушев да менден абдан жакшы интервью алчу эле, ката кетирбей жазчу эле деп коет. Анан 3 беттен кийин анан таап, 3-4төн ката таап, о жерин мындай кылсаң болмок, а жерин андай кылсаң болмок деп анан ошентип интервью берген да. Анан ушулардын баары деле бизге, ар бир журналистке, ар бир кишинин маектешкени, ар бир кишинин мамилеси, ар бир кишинин акыл туюму кадимкидей ар бир өсүп келатканбы, же болбосо такшалган журналистпи, баары бир таасир этет да. Ал кишиден кандайдыр бир жакшы нерсени аласың. Советтик Кыргызстан кезинде филетонисттер бар болчу да, бизде блогерлер деп калды. Андай филетон менен материал жазган эле киши жок. Бирок Советтик Кыргызстанга эгерде ошондой сын материал чыга турган болсо, анын таасири бомбадай эле күчтүү болчу да.
тарс деп туруп эле республикага чагылгандай чарт этип туруп эле ошол сындалган кишини иштен алат, партиядан чыгарат же соттолуп кетет. Ушунчалык таасирлүү болчу да. Советтик Кыргызстанга ушундай материал чыгыптыр, сындалыптыр дегендин өзү эң таасирлүү болчу да. Ошон үчүн баардыгы коркушчу. Эсимде турат, ошо социалдык саясат бөлүмүн көп жыл жетектеп иштедим да. 91, 93, 95 жылдарга чейин Кыргыз туусунун эшигинде аялдар аябай көп келди да. Балдарын көтөрүп алган, боюнда бар, ушундай келип эле эшикте мени үйдөн кууп чыгарды, күйөөм кууп чыкты. Себеби дегенде мен жетим болчумун, менин барар жерим жок, мага жардам бергиле, мен эмне кылышым керек деген аялдар аябай көп келди да. Мен өзүм ошого ушунчалык жүздөгөн аялдардын тагдырына өзүм күбө болдум да. Анан ал кезде кичине ар бир райондордо аялдар комитети болуп турган. Анан мен ошо Ленин райондугуна чалып, жеттиги башка жагына чалып, ушундай аял келиптир. Ушуларга жардам берип коесуздарбы деп анан ошолорду мындай багыттама берип, кайсы жерге барса ошол аял жардам ала алат деп. Биз ошентип сүйлөшүп отуруп, биз далай адамдардын тагдырын, мисалы үчүн райондун социалдык маселелерин биздин кез чечип калган учурлар болду да. Бизге эле окшош мына Казакстанды мисал ала турган болсок, ошол кезде биз да аябай таң калыштуу караганбыз. Эгемен Казакстан деген гезити бар. Кадимки эле биздин Кыргыз туусундай партиянын органы болгон гезити бул казактар сактап калды да. Эгемендиктен кийин дагы булар мамлекеттин карамагынан чыгарган жок. Булардын өзүнүн чоң басмаканасы бар болчу. Биз атайын барганбыз Кыргыз туусунан, ошо коллектив барып Эгемен Казакстанда мындай мейман болгондой болуп, кесиптин иши менен таанышканбыз да. Алар бардыгы мурда кандай болсо ошондой сактап калыптыр. Каражатын да сактап калыптыр, басмаканасы дагы бар, журналисттердин эс ала турган дагы жайы бар. Жакшынакай сактап калды. Эми укканыма караганда ушул кезге чейин эле Эгемен Казакстанды баягыдай эле сактап келатат. Бул эмне үчүн сактап келатат? Эмне үчүн булар жок кылган жок? Эмне үчүн муну таратып ийген жок деген суроону ойлоносуң да. Баягы эки өлкөнүн мамлекеттин баягы окшош кесип болгондон кийин мындай салыштырмалуу мен өзүмчө ойлоном да. Мен кесипте көп жыл иштегендиктен баягы ой жүгүрткөнгө аракет кылып көрсөм, бул тарыхты сыйлоо экен да. Тарыхты. Анткени биздин туңгуч гезит бул кыргыз элинин тарыхы болуп калып атпайбы? Эң биринчи чыккан туңгуч гезити, эң биринчи элге маалымат жеткирген гезити, эң биринчи кат сабаты жоюла элек элдин алиппеси болгон гезити. Эми ошол кезден ушул кезге чейинки 100 жылдык тарыхты карап көрсөк, Кыргызстанда эмнелер болду, эмнелер ишке ашырылды, бүт бардыгын сыдырга салгандай ушу гезиттин бетинен тапсак болот да. Мисалы үчүн гезитти жаап салуу оңой эле, жок кылып салуу оңой. Бирок бул 100 жылдык тарыхы бар гезитти бир күн туруп эле жаап салсак жок болот. Биз тарыхыбызды үзөбүз деп ойлойм да. Тарыхыбызды жок кылабыз. Мындагы жасылган нерселердин баары ошо менен унутулат, жок кылат. Кыргыздын элине сиңирген ушу биринчи маалымат булагы болгон тарыхый гезитти жок кылуу кечиримсиз деп эле ойлойм да. Эмне үчүн казактар жок кылбайт? Эмне үчүн тетиги Америкадагы Нью-Йорк Таймс деген, Вашингтон Пост ушу сыяктуу гезиттер эмне үчүн өздөрүнүн аттарын өзгөртпөйт да? Эмне үчүн ошолор ушул кезден ушунчалык өнүккөн заман болсо дагы аларды жоюп жок кылбай сактап келатат? Булар тарыхын сактап келатат. 100 жылда бир кылымдын тарыхын талкалап жок кылбай, ушул гезитти кадимки биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү элибиздин башынан өткөргөн окуяларынын күбөсү. Бул ошол жерде жазылып калган энциклопедия, бул өзүнчө тарых деп туруп сактап калуу, бул муундардын иши, бул керек болсо мамлекеттин иши да. Ушинтип ойлойм. Себеби дегенде бул заман өзгөрүп атат. Ар кандай кырдаалдар болду. Бул гезиттин башынан дагы көп нерсе өттү. Ар бир заманда ушул гезит эл кыйналса кыйналды. Эл кандайдыр бир ар кандай толкундо болсо, бу да толкундо болду.
өйдө да түштү, ылдый да түштү. Бул кез кадимкидей эле эл кандай жашаса ошондой жашады да. Жалпы кыргыз туусунун күйөрмандары болуп канча жылдан бери келаткан окурмандарына деги эле ушу биздин тарыхыбыз деп кыргыз туусун сыйлагандарга, туңгуч кездин өмүрүнүн уланышына мындай кызыктар болгон жалпы ушу кыргыз элине биринчи туңгуч кезиңердин 100 жылдыгы менен куттуктайм деп айткым келет да. Анткени бул гезит кандайдыр бир топтун же кандайдыр бир адамдардын гезити болгон эмес да. Бул гезит жалпы элдин гезити болгон. Бул биздин гезитибиз деп мынтип жана Ташкенттин чаң баскан ысык бортулдаган топурактарында чуркап жүрүп монтип булгалап мына биздин гезит деп ошентип чыгарган гезит да. Ошол убакта атын Эркинтоо деп Ишеналы Арабаев койгондо кадимкидей өзбек туугандар суктаган экен да. Карачы кыргыздарды кандай сонун аттап алышты деп. Мына өзүбүз ойлоп көрсөк, Эркинтоо деп мындай жөнөкөй эле көрүнгөн менен бул жалпы кыргыз элинин эркиндиги, азаттыгы, көз карандысыздыгы, эгемендиги. Кыргыз элим деп атат ошондо Ишеналы Арабаев. Ушул эркиндигиңди дейт, бекем сакта, ушуну колуңан түшүрбө деп бизге мурас калтырган да. Эми ошол мурасты биз сакташыбыз керек. Ошон үчүн жалпы кыргыз элине ушу эң биринчи эркиндиктин жарчысы болгон эгемен туңгуч кезди 100 жылдыгы менен куттуктайм. Туубуз колдон түшпөй. Дайыма эркиндикте, көз карандысыздыкта өнүп өсүп, Кыргызстандын ооматы ашып ташып турган учур келсин бизге. Бардык эл журтубуз аман болсун. Жалпы Кыргызстандын үйүндө өркүндөп мындай өсө берели.